Эл аралык жаңылыктар менен мен Гүлсинат Камалбекова тааныштырам. Саламатсыздарбы? Палестина массалык маалымат каражаттарынын тарабынан Израиль полициясы Америка Кошмо Штаттарынын жараны эсептелген Палестина өспүрүмүн токмоктоп жаткан видео жарыяланды. Вашингтон ашынган күч колдонуунун себебин тезинен түшүндүрүп берилүүсүн талап кылышууда. Буга карай чындык Джен Псаки аттуу жарандын Twitter баракчаларында гана жазылуу. Маалыматка караганда 15 жаштагы Тарих Дейр палестиналык өлтүрүлгөн өспүрүмдүн аталаш бир тууганы. Ал Чыгыш Иерусалимге ата-энеси менен туугандарын көргөнү келип, ал жерде өтүп жаткан митингге аралашып калат. Полиция кызматкерлери тарихты кармап кетишкен. Видео тасмада анык элек Дейр экени белгисиз. Аны бир гана атасы тааный алган. Израиль бул тасманы жасама жана эч кандай чындыкка жатпайт деп айтууда. Кечке жуук Дейр Тарих полиция бөлүмүнөн кое берилип, 9 күнгө үй камагына буйрулган. Кениянын чыгыш тарабындагы жардыруудан 29 адам көз жумду. Экстремисттер Ламу эс алуучу жайындагы соода борборуна ок чыгарышып, ошондой эле Тана Ривер аймагындагы полиция мекемесин жана бир нече турак үйлөрдү өрттөп келишкен. Каза болгондордун саны өсүү божомолу бар. Кол салуу боюнча экинчи аймак өткөн айда Аш-Шабаб террористтер тобу тарабынан бузулууга учураган Пекетони шаарына жакын жайгашкан шаарча. Египет соту бир тууган мусулмандар кыймылынын лидери Мухаммед Бадияны өмүр бою эркинен ажыратуу өкүмүн чыгарды. Ал каршылык акциясын уюштуруу учурунда бир нече адамдардын каза болуусуна себепкер деп табылган. Бадия менен бир катар кыймылдын 36 катышуучусуна кылмыш иши козголуп, негизинен алар мажбурлоо, киши өлтүрүү жана түрмөдөн качууну уюштурган деп күнөөлөнүшүп, алардын арасынан экөөсү полиция участогуна бастырып келип, офицерди өлтүргөнү үчүн Бадия өлүм жазасына тартылды. Өткөн жылдын июль айында Мухаммед Мурси кызматынан бошотулгандан кийин анын тарапташтары бир тууган мусулмандар тобу өлкөдө башаламандык, зордук зомбулукту уюштурушуп, жүздөгөн адамдар мерт болгон. Польшанын түштүгүндө 12 парашютчуну алып бараткан самолет кырсыкка учурады. Алардын арасынан 40 жаштагы киши гана тирүү калып, оор абалда ооруканага жеткирилген. Учак асманга көтөрүлгөндөн бир нече мүнөттөн кийин Тополев айылында кулаган. Азыр кырсык болгон жайда дарыгерлер жана өрт өчүрүүчүлөр иштеп жатышат. Кулоо учурунда самолет күйүп кеткен. Өрт өчүрүүчүлөр тарабынан алууланып турган от өчүрүлгөн. Күбөлөрдүн айтымында кырсык учурунда 3 адамды алып чыгышып, бирок арасынан бирөөнү гана сактап калышты. Массалык маалымат каражаттарынын иликтөөсүндө учак жергиликтүү парашюттан секирүүнү үйрөтүүчү мектепке тиешелүү болгон. Памплондуктар, Сан Фермин майрам кут болсун, жашасын ыйык Фермин. Мына ушундай чакырык уран менен мэриянын балконунан жыл сайын өтүүчү Сан Фермин майрамы менен куттукташып, ракеталарды учурушту. Атактуу Чупинаса ракетасын учуруу мүмкүнчүлүгүнө жергиликтүү Кызыл Крест бөлүмүнүн жетекчиси болуп, бул жылы кыймыл өзүнүн 150 жылдыгын белгиледи. Сан Фермин майрамы бир аптага созулат. Эгер бүгүн Памплон жашоочулары жана туристтер ырдап бийлешсе, дүйшөмбү күндөн баштап тарыядаруулордун беттешүүлөрү болуп өтөт. Памплондуктар Сан Фермин майрамын 800 жылдан бери белгилеп келишет. Бирок бул фестивалды жактырбагандар да кездешет. Жүздөгөн активисттер бет каптарды кийип алышып, Памплондогу аянттардын бирине чогулушту. Алар букалар менен жарышып чуркап беттешүүдөн кийин алардын өлтүрүлүүсүнө нааразычылыгын билдиришип, акция уюштурушкан. Күнгө карай маанилүү эл аралык жаңылыктар болду. Саламатта калыңыздар.